Саламатсыздарбы? Мен сиздерге бүгүн самовар жөнүндө маалымат берейин деп туура көрдүм. Бүгүн мына жерде көрүп тургандай самовардын түрлөрү турат. Бул самовар каттык металлдан кооз болуп жасалган. Самовар жөнүндө айтсак, бул жерде 3 түрү турат. Чайнек самоварлар, чөгүн самовар жана эле чоң самовардын түрү көрүнүп турат. Бул самовар биринчи эле Кытайлар ойлоп табышкан самоварды. Андан кийин 18 кылымда Россия Орто Азияга келе баштаган мезгилде өздөрүнүн үрп адаты, салт санаасы, бардык буюмдары менен кошо келишкен. Ошондо самовар кошо келген. Өзү негизи самовар деген орус тилинен айтылат, кыргыз тилинде самовар деп коет. Байыркы мезгилде үйлөрдө газ, свет жок болгон мезгилде ар бир үйдө ушундай самоварларды колдонуп келишкен. Самовар бул чай кайнатууга арналган идиш. Бул идишке салттуу түрдө көмүр же отун жагылып колдонулган. Кыргыз элинде карым-катташ, мамиле, коноктосуу тез болгондуктан самовар айыл жеринде көпчүлүк адамга колдонулган буюм болгон. Самовардын чоң жана кичинеси болуп, экөөнө тең майда таарынды саналган отун бөлүктөрүн колдонуп, отунду катуу күйгүзбөй, бир калыпта күйгүзүп суу кайнатышкан. Самовар 18-19 кылымдарда орус соодагерлери тарабынан алынып келинип, чүй өрөөнүндө отурукташкан эл тарабынан колдонулуп элге таркаган. Бул жерде өзүңүздөр көрүп турган самовар каттык металлдан жасалган. Үстүндөгү кернейчесин көрүп турасыздар. Ошо кернейден отунду майдалап жагып, сууну кайнатып, ал эми бул чоргосунан сууну алышкан. Бул самовардын чайы дагы ширин, аябай таттуу болот деп айтылып келген. Азыркы мезгилде бул самоварларды көбүнчө бизде түндүк жергесинде көп колдонуп жатышат, ысык көлдө жана таласта. А бизде түштүк жергесинде көбүнчө эле тоолордон кездештиребиз, жайлоолордон кездештиребиз, анча-мынча үйлөрдөн кездештирип жатабыз. Бизде жакшылык жамандыкка бардыгыбыз эле билебиз, чоң самоварлар колдонуп калды. Ал жука металлдан жасалган, жамандык жакшылыкта колдонушат. Ал бундай эмес, ал чоң болуп келип, бир капталынан от жагылат. А бул мурунку самоварлардын үстүндө кернейчесинен жагылат. Классикалык самовар бир нече бөлүктөн турат. Корпусу, анын түзүлүшү, сууну кармай турган чоң металл идиш, ортосундагы бош түтүк, анын ичинде көмүр же жыгач салынып жагылат. Казанча, капкагы, үстүнө чай демдөө үчүн кичинекей чайник коюлат. Чөйчөк, кайнаган сууну куюу үчүн колдонулат. Төшөмө, аба кирүүчү кичинекей тешик, от жакшы жануу үчүн керек. Мурдагы доорлордо самовар чайы өтө даамдуу эсептелип, баалуу таза металлдан жасалган самовар идиштердин баасы кымбат бааланып, айрым учурда бир жылкыга алмаштырылып алынган. Жана ошондой эле биздин музейибизде 20 чакты самовар сактоо бөлмөсүндө сакталып турат. Анын ичинен 4 экспозиция залында, бул жерде алмаштыруу фондунда 3 турат. Биз самоварларды жөн гана култап, сактап койбостон ар дайым көргөзмөлөр болгондо алып чыгып, элге ушундай даңазалап жарыя берип турабыз. Жаңы өсүп келе жаткан өспүрүмдөр анча бул самовар жөнүндө түшүнүгү жок болуп калды. Биз ошого биздин музей ар дайым ушу самовар жөнүндө, самовардын аябай жакшы тарыхын ар дайым келген конокторго өтүп туруп биздин талабыбыз деп айтууга болот.